Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, Кыргызстанга тыйын которуу системасынан утуш менен которгула деп буга чейин айтканбыз. Ошол утуш менен которушту банк компаньон акция уюштуруп аткан. Мына Кудай буюрса, мындан бир нече күн мурун утуучуларга 50 000 рубльдан байге берди, баш аягы 20 кишиге. Ошо 20 кишинин үчөөсү Москвада экен. Ошо Москвада 50 000 сомдон утуучуларга тапшыруу аземи болду. Эми 25-жылдын ичинде дагы бул акция боло баштайт. Ошон үчүн Кыргызстанга эки категория менен тыйын которгон кишилерге ошо 50 000ден ким көбүрөөк көтөрсө, биринчи которсо, экинчиси болсо ким тез-тезден которсо, ошол адамдарга 20 кишинин утуучуну белгилеп туруп, ошолорго 50 000 рубльдан берет. Андан тышкары 25-жыл ичинде ким көбүрөөк акча которсо, чоң объемдогу ошол мекендешке Бишкек шаарынан бир бөлмөлүү батирди белекке акция катары берип атат. Ошон үчүн ошо акциясына кошулуп, балким ошо батирдин ээси сиз болуп калышыңыз мүмкүн. Ошо видеого көңүл буруп коесуздар, анда да сөз уланталы. 1 жана сентябрь айында которулгандардын тапшыруу аземи болуп атат. Ушундай аз болсо дагы, кичинекей болсо дагы ушундай ийгиликтерге жетишип, ушу биз жөнөткөн акчабыздын дагы үстүнөн ушунчалык кайра менетибиз кайтып дегендей колубузга. Анан ошондой эле компаньон банкка эң чоң рахмат. Ушул биздин башыбызды бириктирип, ушундай кичинекей болсо дагы приздерди уюштуруп, анан ушундай дастаркондорду салып, бизди ушунчалык андай десем, чет элде жүрсөк дагы, бизге башка жакта жүрсөк дагы ушунчалык шарттарды түзүп берген банкка рахмат. Банктын администрациясына, ушул жерде жүргөн уюштурган балдарга, силерге дагы Темирбекке, Толкунбек дагы ким? Ушул балдар. Ушу силерге чоң рахмат. Ден соолук, ишиңерге ийгилик. Ошондой эле эли журтум акча которгула, силер дагы утуп алгыла. Рахмат. Урматтуу мекендештер, ошол күбө болдуңуздар. Эми кандай тыйын которуу деген маселе жаралып атат. Тиньковтон, Сбербанктан Жемир привилегий деген предложенияларды которуп атсаңар, эң негизгиси ошо Кыргызстанга которуп атканда банк компаньондун картасына түшүш керек, же болбосо кошелегуна түшүш керек. Болгондо ошол эле условия, андан калганы болсо күнүмдүк которуп жүргөн эле адаттар. Азыр уландысын, видео кошуп коебуз, ошону көрүп туруп кандай которуш керек көрүп алыңыздар. Көрүшкөнчө. Тиньковду ачабыз. Тиньковдо платежи деген бөлүмгө кирип, перевод по телефону дегенге киребиз. Бул жерге Кыргызстанды тандайбыз. Же болбосо неме адресте жазылган болсо, адресная книжкада ошол жерден тандасак да болот. Меники мисалы өзүмгө сакталган. Бул жерден компаньону тандайбыз. Сумманы жазабыз. Сразу курс чыгат. Готово. Перевести. Буквально бир 5-7 секундтун ичинде акча өз автоматан түшөт экен. Перевод готово. Эми приложение компаньону ачып көрөбүз. Мынакей нерге түшөк, мынакей түштү. Сбер онлайндан компаньон приложениеге акча которуу. Платежиге киребиз. Другую страну. Кыргызстан. Выплата на ФИО. Продолжить. Сумманы жазгандан кийин комиссия 1,5% алынат. Бул жерге алуучунун аты жөнүн жазабыз. Аты жөнүн жазгандан кийин телефон номери болсо жазабыз, болбосо жазбай койсок деле болот. Продолжить. Бул жерде бир сыйра текшерилебиз. Перевести. Мынакей ушул жерден секретный код чыкты. Ушул кодду эми приложение компаньонун приложениясына кирип, ушул кодду алышыбыз керек. Эми приложение компаньонго кантип түшүрөбүз? Приложение ачып, ушул жерде перевод из России деген бар. Мына переводго киребиз. Перевод из России Астросент. Ушул жерге кодду жазабыз. Найти перевод. Эки галочканы коебуз, получить переводду басабыз. 5-6 секундтан кийин автоматтан компаньон приложениеге акча түшөт.